Урматтуу окуучулар, мен азыр силерге Multurok сайтынан жөнөтүлгөн тестти WhatsApp'тан аткаруу жөнүндө айтып бермекчимин. Мен WhatsApp'тагы бир группага ошол тесттин эң астында турат. Ал жерде ссылкасын жөнөттүм. Силер бул ссылканы басып, ошол тестти ача аласыңар. Ачканыңарда ушундай терезе пайда болот. Биринчи бул жерге өзүңөрдүн фамилияңарды жазасыңар. Мисалы Акматов деп коелу. Акматов. Бакыт деп коелу, мисалы. Акматов Бакыт. Эми канчанчы класс? Мисалы 7А класс. Бул жерди толтурганыбыздан кийин биз ал жерде жашыл түстөгү начать тест деген баскычты басабыз. Басканыбызда ушундай терезе пайда болот. Бул жерде астынан мындай жылдырсак, биринчи суроо турат. Биринчи суроодо биринчи мугалим чыгармасын кайсы жазуучу жазган деген суроо келиптир бизге. Бизге белгилүү бул чыгарманы Чыңгыз Айтматов жазган. Мисалы мен Чыңгыз Айтматов деген туура жоопту белгилейм. Белгилеп болгондон кийин астында сохранить деген жазууду бассак экинчи суроого өтөт. Экинчи суроо Жусуп Баласагын кайсы белгилүү чыгарманы жазган? Жусуп Баласагын мисалы менин оюмча мал Кутадуу Бул чыгармасын жазган. Бул суроого жооп бергенден кийин кайра сохранить басам. Ошондо үчүнчү суроого өтөт. Үчүнчү суроо география сөзү кайсы тилден алынып, кандай маани билдирет? Бул жерде 4 вариант берилген. Менин оюмча грек тилинен жазам чием дегенди билдирет. Бул биринчи вариант. Мен муну белгилейм жана сохранить басам. Демек бизге берилген 3 суроого тең мен жооп берип болдум. Эми жооп берип болгондон кийин эң астында завершить тест же болбосо тестти аяктоо деген сары баскыч бар. Ошону басам. Мен баскандан кийин ошол жерде менин ушул тестке кандай жооп бергендигим жөнүндө чыгат. Бул жерде жазылган биринчи 100% мен бардык суроолорго туура жооп берипмин. Мен тест үчүн 1 минут 14 секунда убакыт кетирдим. 3 тапшырманын 3-өн тең аткардым. Демек менин натыйжам 100% түздү. Ушундай жол менен жөнөтүлгөн тесттерге жооп берип, билимибизди текшерип алсак болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.